Медер Кубанычевич, менин да ушу суроом фонд госимуществого болуп атат да. Азыр эми бизде мына өткөн жылы биздин мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаев өлгөндөн кийин ошону мен өткөндө комитетте да суроо бердим эле, бирок так жооп ала алмадым. Аябай көп мүлктөрүн акт преске да чыкты, өткөрүп алдык мамлекетке депчи. Анан болгону бир өзү жашаган үйүн детсад кылыпсыздар. Калган мүлктөрү эмне болду? Биринчи суроо. Экинчиси, биздин жанагы ГКМнын сотрудниктери бир Еду деген да, ошо 40 чороосу менен деп да чыкты. Ошол балдарда, ошол Едуга да анча мынча эмелери өтүп кеткен байлыктары деген информациялар чыкты. Ошол канчалык чындыкка жатат? Ушул Бизге өткөн мүлк боюнча Көлбаевдин мүлктөрү боюнча сизге кагаз кат түрүндө жооп беребиз. Көлбаевдин мүлктөрү бизге Гаугиге өткөндөр боюнча бизде тизмеси бар, сатылган жана соц нуждага берилген объектилерде болгон. Эду деген кызматкердин канчасын алып калбаганы боюнча бизде маалымат жок. Бизге өткөзүп бергендер боюнча эле маалыматтарыбыз бар.